Мирландын апасы мына ушинтип ыйлап атат. Ушу Ибраимов Мирланды үйүнөн алып кеткен. Ошол Камчыбек Ташиев ушул өзүнүн жанына жардамчы кылып алса, ушул Кыргызстанды көтөрүп оңдоп кете турган балдардын бири да. Мына биз будан 2 жыл мурун көтөрүлүш болгондо мурунку бийликти эмне себептен кетирдик? Ушундай башаламандыктын айынан кетирген элек. Азыр мурдагы башаламандыктан дагы андан да ашып түшүп атасыздар. Азыркы кылган иштериңиздерчи? Эл бар үчүн сиздер ошол жерде бийликте отурасыздар. Эл жок болсо сиздер ал бийликте отурбайт элеңиздер. Эл менен да кичине эсептешиңиздер. Анан мына бул жогорку кеңештеги депутаттарга кайрылгым келет. Эл сиздерди ишенип алып барып, жогорку кеңешке шайлап отургузду. Кичине элди дагы ойлоп, элдин пайдасына керек боло турган мыйзамдарды чыгарыңыздарчы. Аяктагы эле чоңдордун, аяктагы бай манаптардын, ошолордун бизнесине жараша чыгарбастан мыйзамдарды. Элди да кичине ойлогулачы. 5-6 баласы бар жаш ата-энелер пособие ала албай жүрүшөт. Бул эмне деген маскарачылык? Биз жакшы өнүккөн өлкөнүн арасына катарына кошулабыз десек, Мирланга окшогон жаш балдарыбызды токтотуп, жакшына кылып, жакшы жерге иш орундуктарына отургузуп, сен да салымыңы кошкун деп Кыргызстандын келечегин үчүн күрөшкүн, сен дагы иштегин, Кыргызстанга салымыңы кошкун деш керек. А биз наоборот кылып атабыз. Ошон үчүн мен баарыңыздардан суранып кетемин, жогорку бийликтегилер, ушундай маскарачылыкты токтотойлук. Ушул Ибраимов Мирланды жакшына кылып ордуна коюп коюңуздар. Колуңуздардан келсе, бизден кеткен катачылык экен деп элдин алдына чыгып кечирим сурап койсоңуздар дагы болот. Биздин ушундай кырчындай болгон жаш балдарыбызды көп кыйнабаңыздар. Ушундай кырчындай болгон жаш балдарыбызды пайдаланып, иштетип, Кыргызстандын келечеги үчүн жакшы кадамдарды таштайт бул балдар. Ушуларды көзөмөлгө алсаңыз. Жулушев Курманкул Токтаралиевич, мен ошол Баткендеги жаш келинге аябай сизден суранам. Ушу келиндин ишин өзүңүз көзөмөлдөп, ушуну жакшылап бир жыйынтыгын чыгарып койсоңуз. Эгер ушул биздин Мирлан балабыз жакшы нишана менен ушуну кабар укпасак, Бишкекке чейин барабыз деп эл ушундай талпынып турат. Ушу элди көтөрбөстөн, элди Бишкекке жеткирбестен, элди Бишкекке жеткире койбостон жакшы жагына чечип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Боштондук. Мирланга боштондук. Боштондук. Менин айтып кетейин дегеним, бул жерде азыр биздин уулубуз ушул Мирлан дүнөсү жок эле жерден 48 саатка камакка алыныптыр. Бүгүн соту болуп атат. Мына бул ушундай биздин өнө турган, өсө турган кыргыз мамлекети үчүн пайдасы тие турган балдарыбызды ушинтип алып барып жок жерден жамнатты кылбастан, ушул балдарга жакшы бир иштер болсо берсеңиздер, кыргыз эл үчүн иштеп берсе, менин айтайын дегеним, биз мына бул жогору жакта иштегендер, айрыкча УКМКда иштегендер өзүбүз мыйзамды одоно бузуп атабыз да. Эмне себептен повестка менен чакырбадыңыздар? Мыйзамдын чегинде повестка менен чакырсаңыздар барат эле да. Ошол повесткада бир жолу эмес 3 жолу келиш керек. Ошол 3 повесткага баш ийбесе, ошондо дагы күндүзү жакшына келип, жакшына кылып алып кетишиңиздер керек эле. Иш убактысы бүткөндөн кийин эшигин алдынан машинасында киргизе койбостон жанагы басмачыны баскандай кылып алып кетипсиздер. Биз башка өлкөлөргө маскара болуп атабыз. Башка өлкөлөр биздин үстүбүздөн күлүп атат. Россиядагы менин тааныштарым сен кандай өлкөдө жашап атасың деп звонок кылып айтып атат. Мен уялып калдым азыркы биздин бийликтегилерден. Дагы бир айтып кошуп бере турган нерсе, мына ол Баткендеги Батма деген кызыбызды ошол президенттин атайын ыйгарымдуу өкүлү чачынан жулуп, колунда мына ол биздин ошол Баткендеги кызыбыз, жаш эле кыз экен, ал кайрылып атат ыйлап.
Мына ушуну Курманкул Зулушевич, сиз Зулушев Курманкул Токтаралиевич. Мен сизди аябай жакшы инсан катары билемин. Убагында мага да аябай жардамыңыз тийген. Мына ушул кызды дагы ыйлатпастан, мына ушуга окшогон жарандарыбызга бир кайрылып, ушулардын бир коргоп койсоңуздар. Мен ушуну ген прокурордон аябай өтүнүп суранам да. Бул прокурорлор өзү элди коргош керек да. Анын аялы мына ушу видеону кичине угуңуз. Чалып, жезең айтты, сураныч, кийлигишпеле кой деп айтып атат. Кыздарыңды ойло, кыздардын ойлосун айтып кой дептир. Если мына өзүңүздөр Ошондо кыздардын ойлосун айтып кой дегени бул эмне дегени? Биз кандай өлкөдө жашап атабыз? Бул жаш келин болсо, кыздары деле булардын жаш болсо керек. Биз ушундай балдарыбыз менен коркутуп жашап калганбызбы? Биз кандай өлкөдө жашап атканыбызга өзүбүз түшүнбөй калдык акыркы күндөрү. Мирлан элим, жерим деп мамлекет, кыргыз мамлекети деп күйгөн, жүрөктөн күйгөн жигит. Андай жигиттер Кыргызстанда саналуу гана. Кыргыздын патриот мырзасы. Бул баткен жөнүндөгү маселелерде мына Орто Токой темпероват суу сактагычтары боюнча элдин ойлорун, пикирлерин туура бийликке жеткирип турган адилетсиздиктер менен адилетсиздик болгон иштерди айтып, деп көргөзүп, мыйзамсыз иштерди айтып деп эле сын айтса бийликке алып барып камап койгонуңар туура эмес. Биздин талап ушул Мирланды чыгарып койгула, чыгарып койсоңар болот. Ал ишке качпайт ал жигит. Мирландын артында ушунча кыргыз эли турат. Аны камап сындырабыз дегениңер бул туура эмес. Биздин талап Мирлан Ыбраимовду чыгарып коюңуздар. Чыгарсын. Чыгарсын. Бул бала ел үчүн акыйкатты айтып, ар дайым ушу туура сөздү бийликке жеткирүүгө аракет кылып жүргөн бала. Биринчиден, экинчиден бул Адахамды колдогон, Адахамдын күйөрманы, Адахамды кантип жок кылыш айласын таппайбы, ушуну камып сактады деп ушул балдарга ашылган, бул кылганыңар туура эмес. Ушу бийликтүүлөрү Кудайдан корккула, элден уялбасыңар, бенделен уялбасыңар, Кудайдан корккула. Баарыбыз барарыбыз экмети жер. Илгери биздин бир кошунабыз болгон, баласы ушунчалык бедаба болгондуктан буга экмети жердин түзү жетет деп налыйт болду. Акыры ошо энесинин алдында өлүп кетти ошо бала. Ошол каргышты, ушул ниетти дагы өзүңөргө ойлоп кабыл алып жүргүлөр. Менмин деген адамдар дагы о бир Алладан күчтүү эмес пастта турат. Бул Алла, бир гана Алла билет. Алла деген адамдар, Мирланга окшогон адамдар Мирланды чыгарсын бул жерден. Жалган жала менен алы камап койду. Бул Мирлан үчүн мен күйгөм. Мирлан деген чындыкты сүйлөгөн адам. Ошол кемпироватты менмин деген адамдар дагы ошо малда менин атам дагы иштеген ушундай немелерде. Ала алган эмес, себеби бул бүтүндөй немелерде келип келген. Мен Акылбек Турсунбаев чаңгетик болом. Мен коркпойм эч кимден. Мына камчыбек Ташиев, менин тагаларымдын журтунда жашайт. Мен ожубактардын жени болом. Эми бул эмне күнөө болгончу? Кайсы күнөөсү үчүн ушинтип карап кетип атасыңар. Түнү дагы. Үйүндө апасы ооруп, жырланганы барган экен, ооруп, азыр аны сайын өзүн билбей атат экен. Больницада. Анан кийин баягы кызы да коркуп, ушундай эме болуп калыптыр. Үй бүлөсүн коркутуп, эмне? Ушунчалык биз кандай заманда жашап атабыз? Кандай мамлекетте жашап атабыз? Кайтып силер ушундай билимдүү балдарды колдоп,
иштесеңер кайтып өзүңөргө жардам берип Кыргызстандын өнүгүүсүнө кайтып пайдасы тие турган балдар болотчу. Анан бул дүйнө кайтар дүйнө. Ошону да ойлонгула бийликтегилер. Келечекте бул балабыздын өмүрү узун болуп, жакшы иштеп калса, силердин ордуңарда ушул бала иштеп калышы мүмкүн. Ошону да ойлогула. Бул өсө турган эң билимдүү бала. Дайым эле ушул бийликте ушинтип тура бербейсиңер. Бийлик, байлык деген колдун кири. Кийинки күнүңөрдү да ойлогула. Балабызды бошотуп койгула. Улаңа баштандык. Eskemile tilim var var. O taşı senin buyruğun bu. Bu balanın niçin ittin balası takılıp kolun kayırıp ketesin. Enatasın nege sızdatasın. Şu balanın nege neme kılasın. Bu yaş bala keleceği var. Bu balak da kalasa ama sadece ordum yelet da kalasa. Ben sizlerge asılmayın dedmeli. Öler koçman tayağına çökünet bol böyle çökünetsiniz de. Kopkoğla mirlendi çıkargıla. Mirlendi hiç kanday günahsı yok. Mirlendin aldıda taşıyıp senin günahın var. Sen yerdi satkan sensin. Kampravatta bitta protokolun kötörüp alıp kıykırgan sensin. Algi aksakal iyilep durdu aksakal. Benim mazarım satılıp ketevi. Mazarımdı satmayımın dep aksakaldardı iyiletip durup yerdi satkan sensin. Millen yer satıp durup. Elini satıp bu, yerini satıp bu. Nege onu günekarlarsınlar? Günahsım ne de? Satsanım cevap verretasın. Sen millen balam ne kılıp koydu? Bu bala turma turu, keleceği var bala. Kelecekte kuda kalasa bola turgan bala. Bola turgandarga put tospağın. Cinge tiyvegin, edin kızırını kaynatpağın. Tura. Ötkende ülkem dep jaldırappın sağa, sadak oğlu çiğleppin. Hiç sadak olmayıp. Koyup koy, millendi orduğa koyup koy. Bugün çıkarvasan, yer göğ osayan barar. Buna ben göğ osayan barar. Boşlandık Mirlan'la. Boşlandık. 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 Boşlandık.